Урматтуу көрүүчүлөр, Швейга программасы бул жолку чыгарылышын ушул Курманжан Атка көчөсүндөгү ушул үйү, эми снос деп айтайлы, барыңыздарга белгилүү мындай түшүнүктүү болсун үчүнчү. Үйү сноска учураган жолдун боюндагы бүт ушул Курманжан Атка көчөсүнүн жашоочулары чогулушкан ушул биздин ак үйүбүз деп коебуз, ушул мэриянын алдыначы. Азыр эми булардын бардыгынын мага берген маалыматтарына караганда бүт кызыл китеби барлар экен. Кызыл китеби барлар. Анан эч кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй туруп эле ушул дарбазаларыбызга бардыгын снос деп жазып кетип калышты дейт. Биз айла жоктон ушул үнүбүздү жогору жактарга жеткирүүнү туура көрүп дейт. Эми бул жерден азыр чынын айтканда мэрди табыш кыйын болуш керек, бирок анын вазирлерине биз ишенбейбиз. Ошон үчүн ушул программа аркылуу ошол жогору жактарга биздин үнүбүз жетсин деген максатта чогулуп турабыз дейт. Кимиңиздер баштайсыздар, жакшысыздарбы? Кана? Здравствуйте. Давайте, просто ясно. Мы хотим обратиться к президенту, мы хотим обратиться к нашим депутатам Жогорку Кенеша, мы хотим обратиться ко всем властным структурам, которые у нас есть в республике, мы хотим обратиться к прокуратуре нашей республики, мы хотим обратиться ко всему народу, который сейчас просто находится в состоянии ступора. Что делать дальше, если мы не можем отстоять свое конституционное право по Конституции, неприкосновенность частной собственности? Это право дано нам, именно Конституция, это право дано нам только потому, что мы живем в этой стране, мы работаем в этой стране, мы приносим пользу государству, мы выплачиваем налоги, мы вырастили своих детей, которые тоже также работают в этом государстве. Люди получают пенсии, совершенно недостойные пенсии, но люди работают даже на пенсии, чтобы как-то продлить свои дни, чтобы как-то украсить свое существование на этой планете. А сейчас все мы подвергаемся, не только улица Курманжан-Атка, а практически вся республика подвергается давлению со стороны властей местных со сносом частной собственности в угоду какого-то плана развития страны, в угоду каких-то генпланов, которые нигде не озвучены и нигде не прописаны. Мы их найти в интернете, содержание не можем. Мы можем единственное, что уповать, это на Конституцию, потому что в Конституции прописано, что частная собственность неприкосновенна. И мы просим гаранта Конституции, нашего президента Садыра Джапарова, пожалуйста, услышьте всех нас, услышьте всех жителей, помогите нам отстоять наше право на Конституцию, на наше конституционное право иметь частную собственность, которая является неприкосновенной ни при каких обстоятельствах. Спасибо большое. Я буду рада, если вы услышите наше обращение. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мисалы үчүн бул эми ушул жердеги жашоочулардын бир аз гана бөлүгү. Азыр бизге чогулгандар мисалы 20га чакын адам чогулуп атат да. Бул жерде ушул негизи көп жылдан бери жашайсыздар, туурабы? Мисалы канча жылдан бери ушул жерде турасыз мисалы? Кимден сатып алдыңыздар азыр жашап аткан үйүңүздү? Биздики бизнес боюнча да, биздики бизнес ишканабыз бар. Биз дагы сатып алганбыз. Бул мезгилге чейин иштедик, балдарыбыз менен эгемендүү жыл бөлүнгөн жылдары ушул жашоонун Кыргызстандын жашоосу кыйынчылык болгондугуна байланыштуу биз баарыбыз Москва жергесине барып иштегенбиз. Иштедик, балдарыбыз менен иштедик. Эми ошол жакта иштеп жүрүп, эми кайрадан Кыргызстанга келгенибизде дагы бизге дагы иш орундары болуш керек. Балдарыбыз менен дагы продолжение дагы жакшы жашашыбыз керек деп аракет кылып, биз балдарыбыз менен иштеп ишкана ачканбыз. Ишкана ачып, эми азыркы мезгилде иштеп жатат. Мынабы бир күн эле эртең менен келсек эле снос деп жазып кетиптир. 6 метрге. 6 метрге киргенде бизге нар жагында бир эле дуал калат экен. Эми ошонун эмесине байланыштуу биз мэрге кайрылдык. Садыр Жапаровго кайрылабыз. Эми биздин ошол иш орундарыбызды эч жакка жылдырбай эле өз ордунда калтырып берсе деп суранабыз. Анан кийин мына бизде мисалы үчүн кыйынчылык жок. Жолдорубузда эч кандай снос баякындай пробкалар жок бизде. Бизден кийин бир 2 остановкадан кийин эле биздин Курманжан-Атка көчөсү түгөнөт. Анан кийин биз немеден эме кылда бизди баарыгыбызды
ошо иш орундарыны, мына жителдер бар, жашоочулар бар, үйлөр бар, баардыгын ушу 6 метр 8 метрге алып, анан ошо жерди веложол кылабыз деп атат. Веложолдун кимге кереги бар, бизге эмне кереги бар? Биз азыр жашоонун кыйынчылыгында болуп атат, кымбатчылык ошончо болуп атат. Анан эми кантип биз ошо жерибизди бузуп, анан кийин веложол кылып коет. Кичине бир элди дагы ойлош керек да. Элдин көйгөйүн ойлош керек. Булар кандай состоянияда жашап атат. Анан кийин келип эле ушинтип веложол кылсага кимге кереги бар? Эми сиздерден суранычыбыз, урматтуу мэр Ош шаарынын мэри, кылган иштериңиз өтө сонун болуп атат. Баарыбыз ыраазы болуп атабыз. Бирок элдин дагы көйгөйүн аз-маз уксаңыз жакшы болот эле. Себеби карапайым эл чындыгында мына үйлөрүнөн чыгып калып атат. Ишканаларынан айрылып атат. Бул деген нерсе өтө кыйын. Эгерде ордуңузга сиз биздин ордубузга өзүңүздү коюп көрсөңүз, ошондо түшүнөр элеңиз. Бирок элге кыйын болуп атат. Биз элдин атынан, көчөбүздүн атынан суранычыбыз, бизди өз ордубузга койсоңуз. Тынчтык берсеңиз бизге, биз тынчтыкты талап кылабыз ушул. Туурабы элдер? Рахмат. Сиздин оюңуз. Саламатсыңарбы, мен Курманжандатка көчөсүнүн жашоочусумун. Биз бул жерде 40 жылдан бери жашайбыз. Мен урматтуу Садыр Жапаровго, Камчек Ташиевке жана биздин Оштун мэрине кайрылгым келет. Бизди бул 40 жылдан бери жашаган, биз красный линияга өткөн эмеспиз. Биздин талабыбыз, биз ошол жерден бизди жылдырбай эле, велодорожканын бизге кереги жок. Биздин үйлөрүбүз, ошол жерде магазиндерибиз, ал жерде налог төлөйт мамлекетке. Ошолорду жылдырбай эле жөн ушул эле боюнча койсун. Биздин талабыбыз ушундай. Дагы курч сүйлөсөңүздөр, абдан сонун болот эле гана. Я тоже хотел бы дополнить ко всем присутствующим и хотел бы указать, что это все понимают, и это очевидно, что велодорожки это просто предлог, а на самом деле эти земли нужны застройщикам, потому что после того, как архитектура заходит и делает топсосъемку, заходят инвесторы и спрашивают, продадите вы и за сколько продадите эту землю, а мэр по сути говорит, что да продавайте всю землю, что вы здесь мучиться будете здесь сидеть? Как это так? Люди зарабатывали, их отцы, жены живут там, родители зарабатывали. Ну как так? Мы же живем в конце концов в правовом государстве или как? Я вот не пойму. Я хотел бы задать вопрос ко всем горожанам города Ош. Как-то надо отстаивать свои интересы, что ли? Я не знаю. Или так и будет все продолжаться? Ата-энем тургузган үй, ал жерде эч кандай биз кызылсыздан чыккан эмеспиз, өзүбүз законный, мыйзамдуу жерибизде турабыз, муниципалдык жерде эмес. Тилекке каршы бир Мамыров 29 апрелден баштап ошо снос деп жазып кетип, эч кандай эле баягындай соттун кагазы жок, же предписаниясы жок эле келип, мэриянын өзүм билен бүт менен келип, кызматкерлер келип, снос деп жазып, кийин 3 майда келип мэриядан кызматкерлер менен кошо келип туруп эле баягы күч колдонуп, сотрудниктер менен келип, алдыбызды тосуп, кошуналардын заборун Мамыров жактан бузуп кетишкен. Эми кечээсинде 3 майдан баштап кайтара бизге эмеге Курманжандатка көчөсүнө дагы снос деп жазып атат да, мен эки жактан кетип атат. Биз эми бул ал үйдү биз мыйзамдуу негизинде ошо ата-энем кичинекейинен ошо мээнет кылып чоңойткон үй, биз эч кандай велодорожка бизге эч кандай кереги жок. Ошого биздин үйлөрүбүздү калтырып коюңуздарды суранабыз. Келиңиз эже. Бардыгы эле айтып аткандан сырткары мен дагы айтайын дегеним именно ошо Атабаев могу бизден башталган жак. Ошодон Сүйүнбаевага чейин эле снос деп атат да. А если велодорожка кылса, жолду чоңойтсо, а эмнеге именно Горгайдын баштап Курманжандатка башталгандан баштап до конца кылбастан бир эле кварталды эле бөлүп алып атат. Анан эми азыр могу жерде жанагы Сулайман тоонун бул жак бетинде 6 этаж үйлөр түшүп атат. Кечээ биз барып көрүп келдик, ал жерде мындай 7 метр же 8 метр ичине кирилбей эле уже эмелер көтөрүлүп атат да, ошо мурунку эле ордуна. Бул деген справедливость эмес да. Раз красный линияга кирген болсо, ушунун баары кирген да, туурабы? Именно бул жак эле эмес да. Ошону мындай бирдей көз караш менен караш керек да.
Анан ошон үчүн бизде ошо бул именно эле ошо азыр стройка кылып аткан компаниялардын эле кызыкчылыгы деп биз ошон үчүн ойлоп атабыз. Анан эми бизде эле бул жерде оңойчулук менен жашоо болбой атат да азыр, туурабы? Бул жерде канча ишканалар бар, биз канча сотрудниктерге зарплата төлөйбүз, налог төлөйбүз. Ошолорду да ойлонуш керек да. Канча адамдардын кредиттери бар, ошол үйлөр залогтордо турат. Азыр бузуп кетсе ошол адамдар кандай жашоодо калат деген бул мэрияда ой болуш керек да, туурабы? Акыры жөн эле простой народторду эле кыйнап эле снос деген болбойт. Бул биринчиден. Экинчи жактан юридикалык көз караш менен караганда бул жөн эле захват болуп атат да азыр, туурабы? Бул жерлерди биз баягы өзүбүз эле простой народ келип кармап неме захват кылып үй салып алган жокпуз да. Архитектура разрешение берген, ар биринин проектлери бар. Ошон үчүн бул үйлөр түшкөн. Анан эми азыр ооба түшүнүп атам. Бул өзү негизи биринчи вопрос бул генплан барбы? Эмне үчүн ошону бизге көрсөтпөйт? Ар бир үйгө келип, мо красный линия мына жерден болгон. Ушунчанчы жылы биз генплан кабыл алганбыз, если ошо генплан бар болгон болсо. Ошон үчүн момунча чыгып атасыңар деп неге ачыгынча айтпайт? Биз барып сурасак, ал деген жашыруун сыр эме деп атат да. Бул дагы бир мындай да, бир политика болуп атат да. Ошон үчүн бизге мындай ачыгынан анан раз действительно красный линияга чыгып кеткен болсок, анда юридикалык жол менен келип, бизге көрсөтүп, вообще-то өзү негизи закон боюнча карасаң, булар биринчи келип, бизге көрсөтүп, түшүндүрүп, ар бир житель менен договор түзүп, анан кийин снос деп жазганга булар акылуу да, эми снос эмесин. Азыр болсо келип эле снос деп жазып туруп эле кетип калып атат да, анан келип коркутуп эле 1-июлга чейин бошоткула, болбосо снос кылып мен өзүм эметип кетем, каалайсыңар, каалабайсыңар, бул жер биздики, биз алабыз деп атат. Калган жерлериңер керек болбосо, биз билдик соткасы $40,000 экен, саткыла деп атат. Эми менин көз карашым боюнча бул именно да, мол государственный представительдери антип сүйлөгөнгө акысы жок болуш керек. Ушул жерден да мисалы ошол бир сотугу мисалы $40,000 деп атасыз да. Сиздер кимге сатасыздар? Саткандан кийин билбейм ошону кимге сатат. Мамлекетке сатасыздарбы же кимге? Жок, бизге саткыла деп атат. Эгерде мисалы мамлекетке $40,000 бир сотугун саткыла деп атабы ошондо сиздерге? Ооба, ошондой деп атат. Сиздер бирок буга каршысыздар. Биз каршыбыз. Биз каршыбыз, ооба, биздин убагында бул жерде келгенде строительдер мурун келгенде бизге 60-70 деген. Биз аны саткандын кажети жок. Биринчиден мен жерде ал жерде дүкөнүм бар. Мен ошол жерде 5 баланы багып, ошол жерде тиргелим кылып келгем. Аркасында үйүм бар. Мен магазиним дагы, үйүм дагы кетат. И башымда менин кредитим бар да. Мен бунун баарын алдырып койсом, мен үйгө кайка барып жашайм, и главный кредитти кайктан төлөйм. Ошондой. Бизге эми бул жерден баары сноска баарыбыз эле каршы эмеспиз. Биринчиден бизге 2 метр, 2-4 деп жазып кеткен бизгечи. Биз жылып, аркасына кылып, биз порядкалап койгонбуз. Эми мына экинчисинде келип 9.30 деп жазып кетти да. Менде 9 метр деген мен магазиним и үйүмдүн жарымы. Үйүмдүн жарымы деген ал целый бузулат да. Эми бул деген вообще эле да көчөдө калмай деген болуп калат да. Адамдар дагы ушунтип элди караш керек. Биздин баарыбыз эле биз бу эмеге кылган жокпуз да. Закон түрүндө бизди жакшылап карап берсе деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Можно на русском? Конечно. Действительно, мы, жители Курманджанатки, очень даже взволнованы насчет этой ситуации, потому что, во-первых, да, где люди будут жить? Там много людей, которые живут у себя дома, и у них практически весь дом уходит. Где они будут? До 1 июля сказали, вот, все сносить. А куда? Они предоставили жилье, они предоставили какие-то помещения. Это же все неизвестно, никто. Вот мы просто, вот как по улице Наваи, они остались на улице, да, то есть мы, жители Курманджанатки, вот точно так же уходят, да. Во-вторых, вот лично наше мнение, да, то, что вообще-то несуразно, да, вот этот отрезок в 3,8 километров сделать 6-полосной, когда все остальное 4-полосной, да. Мы предлагали альтернативу, сделайте одностороннюю. Пожалуйста, сделайте одностороннюю, все хорошо, не трогайте. У нас потому что и так 4-полосная дорога, плюс тротуары у нас по 6 метров. То есть у нас и зеленая зона есть, у нас и лотки есть. Они недавно устанавливали лотки, недавно устанавливали вот эти зеленые насаждения, да. То есть если это было по генплану, почему они это установили? То есть вот это тоже все непонятно, тут очень смутно идет. Я тоже житель, и наши родители строились, они годами строились, они обеспечили нам, детям своим, вот весь этот дом, где мы живем, да, есть небольшой бизнес, где я
плачу свою ипотеку, да, то есть куда вот мы снесем, хорошо, мы снесли, мы очень рады, что у нас город развивается, мы очень рады, что у нас очень, действительно, на самом деле очень много положительных моментов тоже есть, но, а также, да, но это же не за счет судеб жителей, обычных жителей. Если бы за красную линию вышли одно там беспрекословно, мы бы все послушались, но тут за красную линию никто не выходил, да. То есть как это все будет выглядеть, мы хотим, чтобы мэр нас услышал и чтобы решил эти наши проблемы. Спасибо. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай да, негизи бул азыркы жүргүзүлүп аткан ушул жергиликтүү бийликтин саясатына баардыгы мисалы биз каршы эмеспиз деп атат. Болгондо мисалы биздин ушул мыйзамдуу укугубузду эске алышса деп атат да. Мисалы бул жерде мисалы бирөө жарым деле мисалы эч бир каршы пикирин билгизген жок. Эмне үчүн деп атат булар? Эгер вело жол кыла турган болсо анда баштан аяк бүт баардыгын тиги шаардын бир четине чейин жасасын деп атат. А монтип квартал кылып бөлүп албай дейт. Анан эң негизгиси дагы ушул сөз арасында айтылып калды. Ушул жашоочуларга айтыптыр, бир сотугун $40,000 сатып алабыз. Бизге саткыла, бизде инвестор даяр депчи. Анан эми булар айтып атат, мисалы үчүн биз ал жерде жашаган үйүбүздү, ата жайыбыздан калган турмуш тиричилигибизди каяка алып барабыз депчи. Эми кыскасы бул мисалы биз өзүбүз эле токуп алып эле, биз өзүбүз эле бекерчиликтен чыккан ой эмес, бул ушунча жалпы элдин атынан чыгып, ушуну элдин үнүн силерге жеткизип коеюн деген максатта интервью алып атабыз. Биздин келген максатыбыз азыр бардык Курманжан Датка көчөсүнө снос деп 6 метр, 7 метр, 8 метр деп жазып кетип атат сыртына. Биринчиден келип бизге ошол на каком основании кандай эме шарт менен аны деп жазып кетип атышат. Предупреждение деле эчтеке деле бербей эле өздөрүн бийлик өзүнүн каалаганын жасап атабы билбейбиз. Мэр менен жолугуша албай атабыз. Анан бизде деле ошо налог төлөнөт, соцфонд төлөнөт, ишканаларыбыз жөндөлөт, мындай бузулуп кетип атат да. Ошондуктан закон мыйзам ченинде бир карап берсе, биз деле ошо 80-жылдан бери жашайбыз, эч кандай красный линияга чыккан эмеспиз. Анан тем более баарыбыз ошол кредиттерди алып иштетип атабыз. Бизде жок эле дегенде 100дөй киши иштейт. Ошолорго биз соцфондда төлөйбүз, налогда төлөйбүз. Ооба, иш менен камсыз кылып атабыз. Ошо ишчилерибиз каяка баратаны бузуп жиберсе, ушундай вопростор көп. Бирок жооп ала элекпиз. Ошо жоопту күтүп атабыз. Азыр эми мына ушул жерде турасыздар да, мисалы буга чейин мисалы кирип кайрылып көрдүңүздөр да ушул жергиликтүү бийликке, мисалы үчүн алар тараптан сиздерге бир акыркы күндөр азыр ушул секундтарда бир жооп болуп атабы, болбой атабы? Кимиңиздер? Жок, болгон жок. Эч кандай жооп болгон жок. Мэр келди, мындай үйлөргө кирди, но өзү мындай выборочно кирди окшойт, бардыгына эмес. Ал жерде баягы снос болот, бул жер мамлекеттики. Эми кааласаңар да болот. Альтернатива издегиле деди. Өзү Кыргыз Республикасынын конституциясында жеке менчик кол тийгиз деп жазылган да. Бирок ошол кол тийгиз деген жазылган закондо боюнча биз эчтеке кыла албай атабыз. Биз өзүбүздүн укуктарыбызды коргой албай атабыз. Андай болбой атат, закондогудай болбой атат. Ошого биз чыркылдап чындык издегени келдик мэрге. Бизде Кыргызстанда адам укугу деген жок экен да, просто элечи. Азыр государство алам дедимби, алам деп эле байкуш элдерди чырылдатып эле милиция менен карматып коюп эле бузуп кетет экен да. Биз ошону түшүндүк да. Адам укугу деген Кыргызстанда жок экен да. Men gapim bor edi. Hurmatli mana shu Kurmanjon Dotqa ko'chani yashovchilari, biz hammamiz mana shu 2 haftadan beri hech nima bo'lib o'tira olmayapmiz, yo bir yaxshi yotib, yaxshi uxlab, yaxshi tura olmayapmiz, qiylanib siqilyapmiz. Nimaga deganda, nimaga mana shu imенно Kurmanjon Dotqa mana shu yarim bo'lagiga uy quriladi, nima yerlar olinadi. Nimaga deganda mana uylar qurilyapti. Bundan boshlab yana uylar quriladigan bo'lsa, yana probka ko'payadi-da. Bu uylarda shaharda hokimi bo'lgandek keyin prezidentga shu gapimizni yetkazing, iltimos bizni shaharda chekalarga qursin, mana ayollarga qursin, modi tomonlarga qursin, 30 tomonlarga qursin. Hozir u yerga uy quramiz deb o'tadi. Uylar quriladi-da endi bora-bora. Aytyapti-da, agar sizlar mana yeringlar 7 metrdan bersanglar, biz olamiz, qolganini bersanglar, yer qilib sotsanglar, biz uy quramiz deyapti. Endi uy qurgan bilan battar shahar bu tomon probka bo'lib, yana battar ko'payib ketadi. Ошондо мен түшүнүмгө караганда мындай да, азыр мисалы 6 метр деп жазып кетти үйлөрүңүздөргө. 6 метр бул мамлекеттин бекер алып аткан жери болуп атабы?
атабы, андан кийинкини силерге сат деп атабы. Ошондой болуп атабы, мен түшүнүгүмө караганда. 6 метрге төлөбөйт. Тиги баягы кесилип калган бөлүгүнө 40 миңден саткыла деп атат ошондо. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мындай дагы бир 1000 жолу кайталагандан чарчабайм да. Мисалы үчүн азыр ушул Курманжан Датка көчөсүндөгү ушул жалпы ушул жашоочулардын атынан сүйлөп атам, чынын айткандачы. Эми мэрияга деле мисалы кирип бүт баарын түшүндүрүп чыгыптыр. Атайын ушул адвокаттар деле болсо керек. Бул адвокатыңыздар барбы мисалы ушул укук жактан? Азыр барбы жокпу азыр? Ким? Азыр келбедиби? Негизи мисалы негизги саясатка эл каршы эмес болгондо ушул мыйзамдуу жактан укуктарыбызды коргоп бериңиздер деп атат. Себеп дегенде мен дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Колдорунда бүт ушул кызыл китептер бар, документтер бар. Ушул жергиликтүү бийлик жасап берген документтерди көтөрүп жүрүшөт. Булар өздөрү мынтип тартып алган эмес кагазга элечи. Баардыгы мыйзамдуу документтерин карап жүрүшөт. СССР убагында мисалы ушул жалпы ушул Ош калаасы түзүлүп аткан мезгилде микрорайондорго болуп бөлүнүп жакшынака болуп жайгашып аткан мезгилде атайын ген планы же болбосо башкы пландын негизинде мына ушуга окшогон курулуштар түшкөн, жолдор түшкөн, үйлөр түшкөн, ушул турмуш тиричиликке же болбосо жашоого ылайыктуу шаар курулган. Азыр эми булар айтып атат мисалы ушул ген план эгер өзгөргөн болсо, башкы план өзгөргөн болсо, анда ошол өзгөрүлгөн вариантын бизге көрсөтүп койгулачы дейт. Бирок өзгөрүлгөн варианты болгон учурда деле мисалы мен укуктук жактан бир нерсени айткым келет да, эгер өзгөрүлгөн вариант болгон болсо, анда жашоочулардын биринчи койгон талаптарын анан колунда документтерин эске алыш керек беле дейм да. Анан эгерде мисалы булар мисалы өз биремдик менен салуулган болсо, анда документтерин көрсөтүп, бүт бир арай көзү чарай келип көрсөтүп, мына ушундай мыйзам бузуу бар экен, кызыл чейинге чыгып кетипсиз, сиздики мыйзамсыз деп туруп тактап берген адистер болсо, анда биз ошого жараша бир шарт тутунмакпыз дейт да. Учурдан пайдаланып ушунча элдин баардыгы, мына ушул жерде турган элдин баардыгы Курманжан Датка ушул Ош шаарындагы эң мындай бир Оштун эки кан табыры болсо, бири Ленин көчөсү болот. Ушул жашоочулардын баардыгынын үнүн ушул Швейга программасы аркылуу коомчулукка жеткирип коюңузду суранабыз дешкен да. Мен ушул нерсени алып чыгып атам. Ушуну эске алыңыздар. Бул жерде бирөөнү каралаган же болбосо бирөөнү жамандаган нерсе жок. Болгондо баардыгы ушул укук талаасында сүйлөшкүзү келип атат. Баардыгы. Туурабы эжелер? Укуктук талаада сүйлөшкүңүздөр келип атабы баардыгыңыздар? Мыйзам бирдей болсун баардыгына деп турабы? 45 жыл жашаган үйүбүздү жөн эле келип эле бузабыз деп атат да. Өзүбүздүн колубузда закондуу документтерибиз турат. Аны менен эсептешкен жок, предписание берген жок бузабыз деп келип эле чапчып эле кээ бир үйлөрдү бузуп кеткен. Мисалы үчүн биз ошо 40 жылдан бери термелеп салган 2 этаж үйүбүздүн 4 метр кетип атат. Жашай турган жерибиз жок. Ал жерде 3 семья жашайбыз. Үчөөбүз тең талаада калган атабыз да мындайда. Эми келип, түшүндүрүп, келип бузабыз, анан мына 3 семья жашайт экенсиңер, сиздерге мындай үй менен камсыз кылайлы же компенсация менен камсыз кылайлы деген сөзү жок эле келип эле бузуп атат да. А биз каяка барабыз эми? Ушундай мамлекетте жашап туруп өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргой албайбызбы? Бир нерсе десең эле баягы тескери жагын ойлошуп, бир жерде кычык тапкылары келип, же ошо бир соттогусу келип, же болбосо бир эмеңди тапкысы келип, ушундай коркутуулар болуп атат да мындай карагандачы. Эми биз мына Курманжан Даткадан 6 метр, Навкаскийден 4 метр кетип атат да бизге угловой дом. Мамыров көчөсүнөн 2 этаж үйүбүз 4 метр кетип атат. Элестетем, ошо жалпы канча метр 2 этаж үйүңүздүн? 2 этаж үйдүн метри, по-моему, бир 10 метр болсо керек. Жарымы кетип атат. Жарымы кетип атат. Жарымы кеткенден кийин үй бузулат да, мындай само собой бузулат. Анан жараксыз болуп калат. Ал жактан дагы баягы кичине магазин куруп алдык эле, ол полный кетип атат. Анан бул жакта эски үйүбүз бар эле, эски үйүбүздөн 6 метр кетип атат. Эски үйүбүздү да магазин кылып койдук эле. Эми ал жерден кеткенде 5 сотик жерибиз болсо, почти 3 сотикке кетип атат. 2 сотикке биз жашай албайбыз да. Же болбосо бир жерден үй бериш керек, кичине адамдын укугун дагы ойлош керек да артын алдынчы. Туура эмес кылып атат да мындай карагандачы. Үнүбүз эч кимге жетпей атат да мындай карагандачы. Келиңиз. Биз Курманжан Датканын тургундары болобуз. Биз дагы эч кандай каршылык жок. Негизи көрүп атабыз, ушулар жол кеңейгени жакшы. Жолдун кеңейгени достуктан бери көрүп атабыз. Чын эле жол кеңейип келе атат. Шайыттөбө кеңейип келип туруп, Алай Гасисага келгенден кийин секирип туруп эле драмага өтүп турган, болбогон бир 3-4 километр жерди уже 6 полоса кылат экен. Тиги Араманский 4 полоса менен токтойт экен деп атат да. Просто бул туура эмес да. Чоңойтконго жакшы, вообще чоңоюп келсе, чоңойтуп келип туруп, Алай Гасисадан токтоп калып атат да. Анан бул жакка өтүп кетип атат да, бул туура эмес да. Келсе до конца келиш керек. Араманскийди баарын чоңойтуп келсе эл эчтеке демек. Бардыгы деле көммөк, компенсациясын алмак. Туура айтасыз. Эми кызыл китеп чыккан эмес, биз жакканда болгон. Келип
лотокторду бузду, жолдорду алды, красныйга чыккандардын баарын алдыртып, уже лотокто кайра коюп, берки көктөндүрүүсүнү коюп, багын тигип бүткөндөн кийин эми азыр уже 6 полоса кылабыз, эми бул туура эмес да. Biz Alişer Novoy ko'chasida turamiz. Alişer Novoy ko'chasi kelib, hamma yo'g'imizni meri tarafdan ekskavator kelib, shart buzib ketdi. Buzib ketgandan keyin sizlarga kompensatsiya beramiz, chek beramiz deb aytdi. Lekin shu kungacha bergan ham yo'q. 3 kun bo'ldi meriya tarafdan vakil borib, o'zlaringlar qayra manda qilib tuzib, yaxshilab bekitkilar. Keyin sizlar uy ichkariga do'kon qilasizlar, nima qilasizlar, o'zingizlarda ixtiyoringlar. Buzilgan uylaringizlarni qayra remont qilinadi o'tamiz. Qayra remont qilib oldilar, o'zlaring qildilar. Alişer Novoy ko'chasi. Alişer Novoy ko'chasi. Bizga misol hech kim ishlamayapti hozir. Ishlab turgan do'konlarimizni yo'q qildi. Hech kim ishlamayapti. Davlat yordam bersin, kompensatsiya bersin, borib o'zi qur bersin bo'lmasa. Meni o'zlari buzdi desang. O'zlari bu ekskavatorda bordi-da, hacha bu stroy materiallarimni olay desam, unamay 30 ta minisa qo'rg'ab turdi, shart urib ketdi, buzib ketdi. Uyim yonida ostanovka bor edi. Ostanovkani qayra qurasan deb Dastan degan madagi munisipal nachalnigi borib aytdi. Qayra qurdim ostanovkani. 1.200.000 ga qurdirdim ostanovkani. Kredit oldim, pulim yo'q, kredit olib ostanovkani qildim. Qurdirgandan keyin 4 oy bo'pti, dar ostanovkani sement qatmagan ekan. 4 oydan keyin qayra buzasan dedi. Buzolmayman, men buni 4 oy bo'ldi qilganimga. Mana shunaqa kreditim bor yelkamda, bu foydalanishim kerak desam, unamadi. Borib meriyani odamlari buzib talqilab keldi. Endi yana 3 kun bo'ldi, borib meriyani odamlar Qayratdan o'zlaring qurishib ol. Mana bir xil silda qurish deb aytib ketdi. Biz qanday qilamiz endi shuni? Mına biz dağı ойлонуп турабыз да. Себеби мына мериянын жаш балдар экен, жалаң элечи. Анан бар буз десе буза берет экен. Эртеге булар эмне болот, бу үй бүлө эмне болот, башка эмне болот деген ойлор жок экен да. Булар да буз деген күнү бар бузуп келет экен. А чындыгында ону кайрадан тиктеш үчүн акча керекпи? Акча керек. Ал жерден ошо күнүмдүк тамагын табышып, ошо жер менен жашап аткан эмелер каяктан курат? Эртеге бузуп салган болсо бардык ачылган жерде жатат. Мисалы үчүн да, келечекте кокус бузуп калса. Анан мен бир ушу кайрылуум себеби мына жаңы шаар курбайбы, ушунан көрөчү, элди какшатпайчы. Өзбекстанга окшоп дейсизби? Өзбекстанда, мисалы үчүн, мына чет мамлекеттерде делечи, ошондой эски шаарды өз ордуна коет экен. Өз ордунда эле калып, жакшы кылып, о жерде көп жылдык жашаган адамдар бар экен, ошолорду сыйлап, ал жерде бузбайт экен, эски шаар калат экен. Азыр эми бул жерде мен өтүнүчүм ушул жаңы шаар курсун, ошончо акчаны жөн эле эме кылып чачып төгүп, баягында элди какшатып, адамдарды ыйлатып, жаш балдарды ыйлатып, ошондой бир жаман бир акыбалдарды элдин башына салбастан, мына Астана деле, мына Казакстан деле салдыбы жаңы, Астананы салды да. Ошон үчүн бизге деле жаңы ош деп эле салбайбы, жаңы шаар салсын, жерлерибиз болсо кеңири, ошо жерлерге барсын. Анан кийин ушунчалык эле биздин жерибиз керек болуп аткан болсо, ошо жерлерге көчүрүп алып барсын бизди. Жаңы жерлерди берип, элдерди сүйүнсүн. Биз дагы сүйүнүп барып отуралык, үй барларга үй салып берсин. Анан ошондо элдин ыраазычылыгы болот. Анан эми азыр бул нерсе элди зордук зомбулук деп коет бул. Эмне үчүн мына адамдар зордук зомбулук болуп атат деп атат, бирин-бири өлтүрүп кетип атат, эри катынын өлтүрүп атат, катыны эрин өлтүрүп атат. Зордук зомбулуктан сактанайлы, антели, мынтели дейт. Мына эмне зордук зомбулук эмне өзү? Ошону элибиз мындай биз мына бардыгыбыз эмне турабыз мыналар бардыгыбыз ушунун көйгөйүндө турабыз. Бизди зордук зомбулук мындай немелерден сактасын. Элди карайм десе бизди сактасын. Биз ошону талап кылабыз, элдер турабы? Элден
Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанага караганда абдан элдер көбөйүп кетти, чынын айткандачы. Азыр мисалы мына жаныбызда эле турат ушул мэрдин имаратычы. Бул жакта бирок азыр ушул урматтуу ушул Жеңишбек Шерматович жок болот экен да. Берки орун басарларына, башкаларына ишенбейт, чынын айтканда. Туурабы, ишенбейсиздер да, мисалы, туурабы? Ушул себеп дегенде бардык нерсени мисалы айткандай дегендей болуп аткан ушул Жеңишбек Шерматовичтан суранып атат. Анан эгер ал укпаса дагы ушул эфир аркылуу коомчулукка ушул Швега программасы аркылуу жогору жакта биздин аттуу баштуу мисалы президентибиз, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевичтер ушулар кулак салып кала турган болсо дейт. Анан дагы бир жакшынакай сунуштарды айтып өттү. Ушинтип элдин баарын ызалантпай, бирок масштабтуу түрдө бир 70% уже иш жүрүп калган. Кийинки иштердин жүрүшүндө мисалы жакшы сунуштарын айтып атат. Андан көрө мисалы Өзбекстандагы жаңы Андижан шаары сыяктуу, Астанадагы Казакстан жаңы Астана сыяктуу бир ошентсе деле болбойт беле деген да сунуштарын айтып атат. Бирок эми ал азыр 70% иштин жүрүп калганын өзүбүз байкап атабыз. Бул жерде тургандардын бардыгынын эч кандай карама каршы саясатка каршылыгы жок. Аны өздөрү деле айтып атат. Болгондо ушул нерсени эске алып коюңуздар, урматтуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Биз элдин адамы болгон үчүн биз ушул сөздү айтканга биз аргасызбыз. Мыйзамдуулук жагын, укуктук жактарын карап койсоңуздар деген гана ойду айткыбыз келет. Дагы эле ошо биздин өзүбүздүн бийлигибизге кайрылып атабыз. Бизге көңүл буруп коюңуздар деп. Биз бир Акпреске качан чыктыңыздар? 15 күн болуп калды. 15 күн болуп калдыбы? 8, 9, 12 күн болуп калды. Ошол Акпреске чыккандан кийин анан коркуп түрктүлөр болуп атабы ошондо? Акипрестен кийин анан биз кайра эле мамлекетке кайрылабыз деп чечтик. Ал 5 жерге инста таштайбыз дедик. Это мэрияга, прокуратурага, архитектурага коллективное письмо жазганбыз. Анан биз чогулгабыз деген деле оюбуз жокпуз. Өзүбүзчө кипиш болуп жүргөнбүз. Анан айтты. Элден биз могул жерге келгенибизде 100дөн ашык кол топтогонбуз. 160тай кол топтогонбуз. Анын копиясын тириккеп берсак, кайра эле баягылар бизге копияңар кетпейт, бизге оригинал чогулткыла деди. Анан кийин эмне кылабыз? Анан кайра эле чогултуп атпайбызбы? Биз базарчиктин алдында эле Курманжандаткада чогулуп атабыз. Коллективный, опять-таки, коллективное письмо написали и кол жазма менен бардыгыбыз подпись кылганбыз. Ошол жерде анан кийин келип атпай бизгечи, силер эмне үчүн чогулуп атасыңар? Биз кайрылуу жасаганбыз, опять-таки, президентке кайрылуу жасадык, Камчыбек Кыдыршаевичке, мэрге кайрылуу жасап атабыз. Дагы эле бизге көңүл буруп койгулачы деп. Биз эч кандай анда ал жерде мирный эле эме кылып атканбыз. Биз көңүл бургула бизге деп. Анан кийин эле анан мэр келди. Бизге ачык эле айтты, мондай деп. Азыр эми буга чейин биз жөн эле снос эмне үчүн жазды деп бизер кипиш болуп атсак, ана взяли уже ар бир точечно ар бир үйгө кирип эле нормальный мына свидетели есть, которые документы нормально көрсөтпөй эле, эчтеке нормально кылбай эле болду, чыгасыңар июлга чейин срок берди. Ассаламу алейкум, Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Оштун борбордук аймагында турам да. Эми азыр баарыбызга белгилүү эле снос маселеси жалпы элге мисалы жагып аткандыгы менен анын ичинде мисалы жабыркагандарды дагы бир айтпасак болбойт да. Ар дайым эле биз мисалы абдан сонун болуп атат, абдан инфраструктурабыз өзгөрүп атат. Мисалы адамдар ушуга түшүнүп, ушуну колдоп атышат деген дагы тарапты мисалы биз буга чейин айтып келдик. Эми анын арасында биз баягы 11 туган болсоң дагы анын ичинен бирөөсү чыгат дегендей мисалы 10 жолу жакшы сөз айтсак, мисалы анын ичинде сөз 1-2-3 жаман сөздү кошпосок, анын бир аз мааниси жоголуп кетет деген ойдо мен бир нерсени ушул программада сиздерге ачык көрсөтүп коеюн дедим да. Ушу Курманжандатка көчөсү, Мамыров көчөлөрүндө жүрүп аткан мисалы 4 метрден, 2,5 метрден, 6 метрден ушул снос аракеттери, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жүрүп аткан снос аракеттери кээ бир жарандарга мисалы бир талаштуу маселени жаратып атат да. Мисалы үчүн азыркы мисалы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буга чейин мисалы бул ушул жердеги жергиликтүү жашоочулардын мага берген маалыматына караганда берагы дегенде эле бир 40-50 жыл жашап койгондор. Бул жерде ушул жашап, ушул жайгашып алгандар да мисалы үй салышып, дүкөн салышып, эми турмуш тиричилик, жан багыш керек жана башка. Анан мына ушул жерге келип, мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буга чейин снос маселеси жүргөндөн кийин шаарды көркөндүрүү, жакшыландыруу боюнча дагы бир топ сонун иш аракеттер болгон. Могу ошогон жашыл көчөттөр, арчалар эгилип, тиги Өзбекстан мамлекеттеринен, башка мамлекеттерден сонун шаарды көркөөлөй турган бир сонун дарактын түрлөрү келип эгилген. Ошолор баарды эгилип, азыр жаңы эле мына коюлган лотокту көрүп атасыздар, мисалы суу өтүүчү лоток. Бул дагы коюлуп, жакшынакай болуп, шаар сностон арылгандан кийинки көрүнүшү калыптангандын көрүп атасыздар. Анан эми бул жерде бир нерсени айтайын деп атам.
Бул экинчи шамалдын багыты деп да койсок болот, же сностун багыты деп деле койсок болот. Ушу экинчи багытында түп-түз келтирип эле ушул жергиликтүү тургундардын мага айтканына караганда эч кандай түшүндүрмө бербей туруп эле ушул жерде 6 метр, 6,5 метр, 2,5 метр деп эле ушу снос деп жазып кетишти дейт. Биз буга чейин ушул дагы бир соцсеттерден же болбосо телевидениеден чыккандан кийин дейт. Анан кайра келип туруп өз ара ушул мэриянын жергиликтүү ушул тиешелүү өкүлдөрү келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп башташты дейт. Бирок ичара соодалашууга дагы өтө башташты дейт. Мисалы үчүн сотугун $40,000 $50,000 бизге саткыла, бул жерге инвестор келет. Бул жерлер баягы өзгөрөт, шарттар үчүн өзүңөр үчүн эле жакшы деген бир маалыматтарды бере баштады дейт. Азыр мен турган жер ушул жерлер вело баягындай атайын тротуар болот деп дагы айтыптыр. Анан дагы бир айтайын дегеним, урматтуу көрүүчүлөр, бул жергиликтүү жашоочулардын негизги сунушу биринчиси мыйзам талаасында биздин дагы талаптарды укса дейт. Укуктук жактан биздин дагы ошо жеке менчикти коргоп берсе дейт. Экинчиден, мейли, эгерде снос кыла турган болсо дейт, анда баштан аяк дейт. Мына ушул Курманжан Датка көчөсү башталган жерден аяктаган жерге чейин баардыгын ушул 6 полосалуу кыла турган болсо, 6 полосалуу до конца же аягына чейин кылсын дейт. Анда биз ушул мамлекеттин койгон талаптарына, шарттарына биз макул болобуз дейт. Эми компенсация маселеси жана башка. Объективдүүлүктү сөзсүз эске алабыз, экинчи тараптан интервью алабыз, сиздерге беребиз. Алар эмне үчүн мисалы мындай кылып аткандыктар боюнча өздөрүнүн жообун, өздөрүнүн ойлорун сөзсүз айтат деген ойдобуз. Биз эми кимге барып кайрылабыз, кимге бармабызды айтабыз дейт. Ушуга окшогон маселеде ушу снос маселеси бул өтө мындай назик маселе болуп атат азыр алып карагандачы. Ушу жаштары деле бир 70-80 барып калган кемпирлер келиптир, энелер келиптир, жаштар келиптир, 18-29, 30 жашка чейинкилер. Ушуга эмне дей аласыз эми ушул вопроскочу? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, шаар аймагында Жеңишбек Шерматов шаарыбызга мэр болуп келген күндөн баштап тынымсыз ар бир жердин көйгөйүн, ошол жердин инфраструктурасын оңдоо максатында, элге жерди кайтаруу максатында, элге шарт түзүү максатында эбегейсиз иштер болуп атат. Тактап айтсам, мурун жылына 20-25 объект, эң көп 30 объекттен тапшырып келген болсо, жергиликтүү бийлик, Ош шаарын мэриясы бүгүнкү күндө 280ден ашык жерде курулуш иштери жүрүп атат. Бул 5 айдын жүзүндө, 5 айдын ичинде болуп аткан иш аракеттерде. Анан жогоруда айтып өттүңүз, снос иштери, бул снос деген бир кандайдыр бир жакпаган адамдарга бир ыңгайсыздык жаратып атат да. Ошол учурдан пайдаланып өзүнүн бир кандайдыр бир кызыкчылыгын, өзүн пиар кылуу максатында 100 адамдан, ошо же 1000 адамдан бир экөө чыгып, адамдарды башка нукка буруп койгон учурлар бар. Бирок карапайым эл бүгүнкү күндө өзүнүн жеке менчигин, өзүнүн чыгып кеткен жерлерин, мыйзамсыз ээлеп куруп алган жерлерин өз ыктыяры менен бошотуп берген учур көп. 100дөн 98-и бошотуп берип атат. Бошотуп бербеген учурда же жеке менчиги катталып турган учурда биз алардын биринчи ирет, Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасы ушундай да, биринчи максатта элдин бизге наразычылыгын болбош. Ошону жоюп, анан кийин сностон кийин тазалоодон кийин куруу. Биз ушундай тарихчы иш алып барып атабыз. Бул снос иштер, мен ачык айкын айта алам, бул шаарыбыз үчүн. Курманжан Датка көчөсү боюнча кеңейтүү болот. Кеңейгенде бир эле жанагы 6 тилкелүү жолду куруп койбостон, анын жанындагы арык ирригацияны оңдоо, лотокторду жаңылоо, суу шыр кете турган, ошол эле убакта дарактарга суу кире турган, сугарыла турган системалары менен жанында тротуарын жанында зеленый зонасы. Ушундай бир жакшы шамчырактарды алып келип, Жеңишбек Шерматовдун ушундай негизги болгон көчөлөргө меймандос, коноктор, шаарыбыз үчүн мындай эл көп жүргөн жерлерди, көчөлөрдү жакшы бир масштабтуу багытта иш алып барып, ушу бир калп айтпасам 20-30 жылга даярдап коюлду деп атат да.
Бул ишти кандайдыр бир күндө бирөө кылыш керек эле да. Жеңишбек Шырматович келип бүгүнкү күндө кылып атат. Анын жанында командасы иштеп атат түнү күнү. Бунун бардыгы мына кыска мөөнөттө Кудай буйруса дагы чоң көчөлөр бүтөт. Бардыгы эл үчүн. Кайра ошол эле убакта канчалаган объекттер бизге кайтып атат. Канчалаган объекттер биз өз мыйзамсыз алып алган экенбиз деп өз ыктыяры менен кайтарып атат. Укук органдары, УКМК башбол, милиция, прокуратура бардыгы жапа тырмак бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын колдоп, бардыгы иштеп бизге мына жергиликтүү бийликке жардам эбегейсиз жок. Буну да белгилеп өтүшүбүз керек. Бир эле мэрия өзүбүз иштеп аткан жокпуз. Бул жерде бардыгы жапа тырмак иштеп атат. Команда. Себеби саясат бир. Ким үчүн? Эл үчүн. Ким эмне үчүн? Шаар үчүн. Ошонун негизинде кенемтеси боюнча орусча айтмакчы компенсациясы бүгүнкү күндө жоготуп аткан аймагына жараша биз бүгүнкү күндө батир берүү же теңдештирилген баадагы жер берүү ошол дагы өзүнүн жагып ээсинин макулдугу менен иш жүргүзүлөт. Эгер ага жакпаган учурда башка жер көрсөтүлөт. Ага жакпаган учурда башка квартира көрсөтүлөт. Эми бизде жергиликтүү бийлик баягы бюджети резинка эмес да. Азыркы бар мүлк менен иштеп атабыз. Мисалы үчүн бизде муниципал ипотекалык башкармалык тарабынан курулуп аткан үйлөр бар. Ошол учурларды колдонуп биз тууру багытта мыйзам чегинде нааразычылыгы жок тең таризде иш алып барып атабыз. Ушундай бир мындай болуп атат да, мына ушул кече бул кенемте боюнча айтышты. Компенсация боюнча айтышты. Мэрия атайын өкүлдөр келип, ошол булардын мага берген маалыматтарына караганда мындай болуп калыптыр да. Мисалы 6 метр тигинин үйү же болбосо, комогу же болбосо дүкөнү бузулуп атабы, ошо 6 метрге чейин кызыл линияга деп чыгып кеткен делген жерге төлөнбөйт экен. Чыгып кеткен жерге төлөнбөйт. Мен түшүнүгүмдө. Андан калган бөлүгү, мисалы үйүнүн жарымы калган болсо, эми алдан калган үй авариялык абалга кептелет да, ал турган нерсе. Ошол жерин канча сотук чыгат, ошол сотугунга мисалы бирөө жарым айтып калды, $40,000 болобу же $30,000 болобу, ошону төлөп берели деген дагы бир сунуштар болуп атат ушул мэрия тараптан дейт. Туура. Биз баягы жолдун долбооруна керектүү аймакты бошотуп, кенемтес төлөнүү менен бошотулгандан кийин калган аянттын муниципалдык ипотекалык башкармалык тарабынан иш жүргүзүлүп атат. Себеби ошолордон макулдашылган баада сатып алып, МИП деп кыскача айтып коеюн, МИП да bundan кийин үй куруп ошол жерге өзүбүздүн мына жергиликтүү бийликтин үйлөрү курулуп калсын деп атабыз. Себеби ал МИПтин жанагы баасы пайыздары жеке көп кабаттуу үй курган компанияга караганда кыйла төмөн. Бул жерде социалдык абалды элдин жакшыртуусун, социалдык өнүгүүсүн колдоо максатында түзүлгөн ишкана да бул. Анан жогоруда айтып өтөйүн, бул жерде жеке компаниялар менен жеке турак жайлардын ортосунда бир кандайдыр бир баа тармагында келишпестиги бар, болуп келген. Тилекке каршы алар өз ара келише алган эмес, баасынан сатып ала алышкан эмес жеке турак жай салган компаниялар. А бүгүнкү күндө биз жоготкон аймагына дагы, сатып ала турган аймагына дагы тең укуктуу, нааразычылыгы жок иш алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө иш алып баруудабыз. Анан бир нерсени белгилеп айтып өтүш керек. Бүгүнкү күндө Курманжандыкка көчөсүндө 15 чукул объект өз ыктыяры менен компенсация, кенемтеси жок эле өз каалоосу менен шаар үчүн бошотуп бергендер дагы бар. Анын арасында биз бошотуп берели, бирок бизге бул жакка жаңы курулушка уруксат иш кагаздарын 2-3 кабаттуу, 4-5 кабаттуу кылып даярдап берсеңиздер, биз абсолютно сиздерден кенемте алганга кызыктар эмеспиз. Бизге ушул гана документтерибизге жардам берсеңиздер дегендер дагы бар. Бизди колдогондор дагы бар. Айтып атам го. Жана 5 кол тең эмес да. Ар ким ар кандай өз деңгээлинде айгинелейт. Ошо таризде бүгүнкү күндө ар бири менен иштеп атабыз. Жөн эле өзү Россияга кетип, же Бишкекте жашап, квартираны бир жардам сыяктуу кылып квартираны киргизип койгондор бар. Социалдык абалы өтө начар. Аны Жеңишбек Шырматович аябай баягы жакыр колунда жок үй бүлөлөргө мындай
жардам берүү максатында көп иштерди жасады. Эми анын ар бирин тизмектеп өтсөм сөз көп. Курманжандатка деле кече жакында бир үй бүлө ижара төлөбөй эле бир квартирада батирде турат экен. Үйдүн абалы өтө оор. Жашоо шарты өтө оор. Ошол аял кишиге неберелери менен, кызы менен ажырашып келген кызы менен шарт түзүүгө бизге тапшырма берди. Бул деген айтканымдын себеби ар бири менен индивидуально жеке ошолорду нараазычылык кылбай, биринчи ошолордун ыраазычылыгын алып, анан кийин ишти жүргүзүп өттүк да биз. Сөзүн ачык. Дастан мырза, мындай да абдан сонун иштер болуп атат, аны моюнга алып атабыз. Азыр ошо Курманжандатка да мисалы бир 100дөн ашык адамдарды мисалы жоон тобу мисалы ошо кайрылып атышпайбы? Мисалы укук талаада булар менен кантип бир пикирге келебиз да? Булар менен мисалы азыр эми түшүндүрүп өттүңүз, мисалы абдан ушул стратегияны айтып өттүңүз, мисалы келечекте мына ушундай нерсе болот деп, ушул өзгөчө ушул Оштун борбордук баягы көзгө көрүнүш жерлерин бир кооздоп кетели, ушу кемине бир 30-40 жыл кызмат кылсын деген максатта иш алып барып атасыздар. Бирок ушул адамдардын талабы эмне болот эми мисалы конкреттүү айтсаңыз, мисалы сиз билесиз да, буга чейин бүт тепкичтерди басып келдиңиз да. Бул боюнча снос иштери бизге арыз жазып, компенсациясы боюнча арыз жазып, кандай бир деңгээлде батир алабы же жерге алмаштыруу болобу жоготкон аймагына. Бул жөнүндө сөзсүз аткарылат. Бир гана буга баягы мөөнөтү керек да, архитектурадан документтери бүтүш керек, МИПтен документтери бүтүш керек, келишимдери бүтүш керек. Бардык мыйзам ченемди аларга укук тастыктоочу документтерин даярдап берип, комиссия чечимдерин чыгарып, ошол колуна карматка чектип, биз ар бирин ушуларды түшүндүрүп атабыз да. Сизге бүгүн эле бүтүп калбайт. Биз параллельно снос иштерин жүргүзүп бериңиз, биз сизге жардам берели. Бузуп талкалабайлы, демонтаж кылайлы, тактасын тактадай, айнегин айнектей, эшигин эшиктей алып чыгып, бүт керектүү болсо алып чыгып алыңыз, калган мусорун, строй мусорун биз алып чыгып кетели депчи. Анан кенемтеси боюнча толук кандуу кепилдик каттар менен чейин берип атабыз. Ачыгы. Бул мындай азыр мындай тактап эле конкреттүү түрдө эле айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндө жоготуп аткан аймактарына кенемтөсү сөзсүз түрдө берилет. Азыр ушу колунда кармап жүргөн кызыл китептердин баарын көрдүңүздөр да? Бардыгыны кирип биз мындай квадрат кылып бөлүп алдык. Сүйүнбаева көчөсү менен Матов көчөсүнө чейин бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Ал жакты бүгүн бүтүрүп, бир квадратты бүтүрүп, арыздарын алып, бардыгын баягы эл өзүнө айтылмакчы пухта кылып алсак, кийин 1 квадрат өтөбүз. Айтып атам го, ошонун арасында мына бир эле мисал келтирейин, мына Гром жанагы ишканасы бар, охрана агентство. Анын тушундагы мойка бар. Алар бүгүнкү күндө ичиндегилерин бүт бошотуп, өз ыктары менен бошотуп атат. Сити ресторан, өзүңүздөр кандай билесиздер, аябай жакшы тейлейт. Алар дагы бүгүнкү күндө даяр. Бизге уруксат бергиле бир 3 кабаттуу кылганга. Биз бул жакты өз ыктыярыбыз менен бошотуп беребиз. Эч кандай силерден расход кетпейт. Мен өзүм бошотуп алам будат да. Ошондо ушул көчө баштан аяк болобу ошондо? Бул көчө Сүйүнбаева көчөсүнөн баштап мына гостиница Алайга чейин кудай калса планда бар. Ушу жанагы 6 канаттан жол, э? Да, 6 канаттан жол. Бирок кудай кааласа биз азыр Жеңишбек Шермашевдин тапшырмасына ылайык жанагы мына М-банк бар го, мурунку гос мамлекеттик банк. Ошол жерге чейин иштеп атабыз. Ошол жерге чейин иштеп атабыз. Азырынча. Ал жерде ачыгын айтайын, мектептер бар, АГХ мектеби, алар менен директорлор менен, учредительдер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Жанагы оор чоюп турган кичинекей ичинде трансформатор бар, курулушу бир чоң курулуштардан жакында бошотобуз. Анын дубалы жылат, Ломоносов мектебинин дубалы жылат. Бер жакта военкоматтын дубалы жылат, бүгүнкү күндө Ош шамы кезитип отурат. Скорая помощь жылат. Ушинтип өзүбүзгө караштуу мекеме ишканалардыкын уже бошотуп баштадык. Мына мен сизге ошол жактан туруп келип атам. Ушул жерден дагы бир суроо бар да. Кечээ ушул элдин суроосуна сизден бир конкреттүү жооп алып бергим келип атат да. Мынтип атышат да, ошол жанагы бизге айтпай дебей экинчи волнада дейт, экинчи аракетте дейт, бизге айтпай дебей эле жазып кетишти дейт. Анан суроо салдык дейт. Силер кайсыл башкы пландын негизинде иш кылып атасыңар деп. Бирок башкы планды, азыркы башкы планды көрсөтпөй атышат дейт да. Мисалы мен дейт, мисалы ошол жерде бир туруктуу жашоочу айтып атат да. Мен мына кызыл китебимди көрсөтүп атам дейт. Менин үйүмдүн башкы планы дейт. Же болбосо өзүнүн архитектуралык планын көрсөтүп атам дейт.
ушул жердин кайсы жери ушул кызыл чийинден ашып кетти деген жерин көрсөтүп бергилечи десем, көрсөтпөй атышат ушул документти деп атат да. Бул эмне болгон документ? Эмненин негизинде, кайсы генплан негизинде кетип атат иш. Себеп дегенде булар эми өзүңүз билгендей СССР маалынан бери кызыл кепил жасап, ошону тийиштүү мамлекеттик органдар берди да ошо кагазды. Бул жолдун генпланы 2016-жылы бекитилген. 2016-жылы. Андан кийин эрк керек болгон да. Кандайдыр бир деңгээлде алар наразычылык жаратпай, кенемте маселесин төлөө, ошол учурда снос, жолду кеңейтип, ушу шаар көркүнө келтирүү. Биз ага чейин бул үйлөрдүн канчалаган мыйзамсыз тосмолорун алдык. Мыйзамсыз камок магазиндерин алдык. Ал жөнүндө сөз болбойт да. Ачыгын айтайын. Ошол учурда мен бир нерсени белгилеп өтөйүн. Бул жерде өз билемдик менен ээлеп алган учурлар дагы бар. Өз билем менен. Биз алардын ушунча жылдык арендасын төлөп кой деп бир мындай жаман жагын албадык. Кой. Итак бошотуп берип атат. Ушунусу дагы бизге жеңиш депчи. Анан генпланга ылайык, жолдун долбооруна ылайык шалпарлат. Негизи көрсөтпөй атат дейт да ошону. Жок, аны биз бүгүнкү күндө канча метр кирет сантиметрине чейин архитектура тарабынан бардыгына чейилип берилди. Канча аянтты жоготуп атат, аны дагы тактап коюп. Тизмектеп. Азыр карта даярдап схема. Сүйүнбаева көчөсүнөн баштап Эмаком, Гиктин үйү бошотулду. Бул жерде жакыр үй бүлө жашайт квартирант, бул жерде үй бүлө жашайт квадрат мынча метр жоготуп деп бардыгын кагазга түшүрүп кеттибиз. Ачканда бардыгына түшүнүктүү болуп, историясын, предысториясынан беричи. Мисалы үчүн, мына учурдан пайдаланып айтып коеюн, Мелис Мырзахматовдун караштуу 2 үйү бар экен. Үйүнө кирдик эле келинчеги Кудай кааласа макулдашып, өз ыктыяры менен бошотуп бере турган болушту. Мурдагы экс-мэр Мелис Мырзахматов. Мелис Мырзахматовдун ал караштуу үйү бар экен да, эски. Кайсы ушу көчөдөбү? Курманжан Датка көчөдө. Биз ээсин ким экенин билбедик. Кийин тактасак, ошо Мелис Мырзахматовго карайт экен. Кирдик, эч бир тоскоол жок, бир баарынан Жеңишбек Шерматовдун карама-каршы, наоборот, Жеңишбек Шерматовдун азыркы саясатын биз түздөн-түз колдойбуз. Баягы мурдагы 13 соток жетет буга, калганын алыш керек деген эмне болду ошол маселе Мырзахматов? Ал боюнча билбейм. Ал боюнча так маалыматым жок, азыр бир нерсе адашып айтып албайм. Анан ушундай бир иш тарихте иш. Азыр эми эмне болот эми, мисалы ошондо кенемте берүү менен гана башка айла жок. Ошол Курманжан Датка көчөсү азыркы мына драма театрга чейин толук өзгөрүлөт, кеңейтилет. Ошол учурда кенемте сөзсүз берилет. Кудай кааласа ошол жол сонун болуп калганда бардык рахмат айтат. Сиздер ошону ошол азыркы ошол мага келип кайрылган адамдар менен жолуктуңуздарбы? Өзүм качан жолуктуңуздар, ошону эмне дешти? Мындай да, биз азыр бардыгына кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бир нече жолу жолуктук. Бул жерде ызчуу жок. Просто баягы чогулган эл үнүн жеткирейин деп, бардыгын Жеңишбек Шерматов өзү баш болуп барып, бардыгын макулдашты. Кенемте төлөө маселесин түшүрдү. Кандай таризде снос болот, кандай таризде силерге документ иш кагаздары даярдалып берилет. Мисалы үчүн эртең госактысын жоготкондон кийин болгон госактысына налогторун төлөп келген. Ошол аянттары кыркылат, мисалы үчүн. Ал боюнча госрегистр иш алып бара берет. Айттым го, бул жерде полномасштабный элди кыйнабай, мурунку баягы чирип калган энең бар, атаң бар жок азыр. Барат, заматта жасап берет. Барат, бүтүрүп берет. Ушундай бир тарихи иш алып барат. Бүгүнкү күндө мына Жеңишбек Шерматовго чоң рахмат айтышыбыз керек. Эрк дагы жанагы ишти жүргүзүү дагы көз жеткен мэр келип, мына бүгүнкү күндө Кудай кааласа командасы ушунчалык түнү күн иштеп атабыз. Жанагы түнү күн иштеп чарчасак дагы иштен рахат алган жаныбыз бизди кайра күчтөндүрүп атат да. Эми аркага кайтмай жок. Аркага кайтмай жок. Кокус да. Жеңишбек Шерматов шаардын мэрлигинен башка жака кетсе, башка кызматка кетсе, көтөрүлүп кетсе, иш ушул бойдон улана бериши мүмкүнбү? Иш ушул боюнча улантабыз. Кадрлар даяр. Бизди кадр кылып даярдап койду. Биз даярбыз. Бизди талыкпай иштеп, түнү күн иштегенге даярдап койду. Ачык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мындай да өз негизи биз программанын башында да айтып өттүк. Эми Жеңишбек Шерматов иш ордунан биз таба алган жокпуз. Себеп дегенде ал өзү буга чейинки бизге берген маектеринде эле айткан, мен эч качан иштеп отурбаймын. Ушул көчөдө же болбосо шаар ичиндеги кыштактарда ушул аралап жүргөн убагы
кыскасы убактым жок дейт да, кыскасы. Анан эми шаар куруу жана муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы өзү келип бизге маек берди. Себеп дегенде негизги маалымат айта турган мына ушул киши. Себеп дегенде мына снос деп буга чейин мага кайрылган адамдарга деле айткам, ушул маселеге мен сөзсүз түрдө мына жоопту алып берем деп. Дастан мырза менен байланышканда мен өзүм эле барып мен сизге жоопту берем. Сиз биз жакка келип ора болбоңуз деп мына өзүңүз келдиңиз. Чоң рахмат сизге. Эми мындай экен да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, кайсыл жерден эл мисалы ушундай бир арыз даттанып чыгышса, бирок ал жерлерге мындай бир макул болуп, мейли бул эл чыгыптыр, нааразы болуптур, бул жерлер калсын деген нерсе жок экен да. Жок экен. Ал жер сөз ишке аша турган нерсе экен, бирок ошол эле учурда рейдерлик же болбосо айтпай дебей эле мындай басмачылык иретинде басып алып туруп анан кийин адамдардын бар назарына калуу деген жок. Анын ордуна сиздер компенсация кенемте төлөп же болбосо алардын социалдык шартына дагы мисалы макул болуп башка жерден болсо дагы ишигизе ал кишилер күйбөй турган болуп мамилени кылып атыпсыздар мыйзам талаасында, мисалы мыйзамдын чегинде. Азыр бизге мисалы буга чейин Алишер Навай деген көчө беле, ушул көчөдөгү дагы бир эне келиптир да мындай депчи. Буга чейинки бузуп кеткен ушу курулуштарды кайра өзүңөрдүн эсебиңерден кура бергиле, ошол жерге эле кайра мисалы алган үйдү кайра тургузуп ала бергиле. Жок, андай жок. Жок, бул эми элдин суроосу. Эл ошентип айтып атат да. Биз туура эмес бузуп алыппыз деп айтышыптыр да. Анан кийин ал эне өзү келип туруп жерге чанан биз эми аны кантип кайра салуулабыз? Анда ким бузса ошол куруп берсин деп ушул жактан дагы бир жаакташуулар болуп атат дейт да. Мындай нерсе катталган жокпу сиздерде? Бүгүнкү күндө Алишер Навай көчөсүндө туура эмес бузуп алыппыз деген факт жок. Бардыгы долбоорго ылайык архитектура чийип берилгенден кийинки жүргүзүлгөн иш. Ачыгы анан адашып бузуп алыптыр деген бүгүнкү күнгө чейин болгон эмес, болбойт да. Азыр мына Курманжан датка боюнча сөз кылып калбадык. Ошол жерге лотоктор жаткызылып, буга чейин ушу Өзбекстандан келген көчөттөрдү эгишип мына ура кылдык да, мисалы шаарды көркөндүрөбүз, жашылдандырабыз депчи. Ошондо бул экинчи аракетти кийин обработка кылып иштеп чыктыңыздарбы ушул маселеге түшүнбөй? Лотоктор убактылуу жакшына толтурулуп, гүл жана дарактар эгилген болсо эгилип тура берет. Ал ошол бойдон кала береби? Жок, ошол кийин жылдырылышы. Жол долбоорго ылайык ала жылдырылат. Азыркы күндө өзүңүз күн ысык, күндүн табы, Жеңиш Бишарманович бир эле сноско эмес, бир эле курулушка эмес, ушу арык системасында баягы арыкта суу агып туруусуна дагы микроклиматка да көңүл буруп атат да. Бүгүнкү күндө азыр барсаңыз, ушу Курманжан көчөсүнөн эки тарабынан тең суу шырылдап агып атат. Ошол Курманжан датка көчөсүндө ошондо көп кабаттуу үйлөр курулабы? Эмне болот ал жер мисалы? Биздин негизги багыт жолду чоңойтуу. Жолду эле чоңойтуу. А жерге эч кандай көп кабаттуу үйлөр түшпөйт. Бирөөнү ал жерге бир көп кабаттуу үй салайлы деп же бир жеке компаниянын арыгын вообще кызыкчылыктар жок. Биздин максат бир гана жолду кеңейтүү. Болду. Анан муниципалдык ипотекалык башкармалык мисалы үчүн биз жергиликтүү бийликтин ишканасы болгондуктан алар өздөрүнүн иш планын жакшыртуу максатында иш алып бара берет. Алар тең укугу бар. Дастан мырза, эми мынакей, ушунча элдин суроосуна жооп берип келдиңиз, кыска айтып коюңуз, мисалы сиздин кайрылууңузда ушул Курманжан датка көчөсүндөгү ушул мага арыз жазып келген адамдарга сиздин бир объективдүүлүк болсун да, мисалы үчүн биз деле мисалы бирөөнү уюштуруп, бир саясатка каршы эмес, урматтуу көрүштөр өзүңүздөргө деле баса берилип айтып өттүм, буга чейин ушул арызданган тарап бир дагы мамлекеттин саясатына, жергиликтүү бийликтин саясатына каршы эмеспиз дегенди миң жолу кайталады. Өзүңүздүн бир кыскача кайрылууңуз. Учурдан пайдаланып рахмат сиздерге, шарт түзүп бергениңиздерге, урматтуу Курманжан датка көчөсүнүн жашоочулары, сиздерге толук кандуу ишендирип, мындай эч бир тынчсызданбай, эртең кенемте бербей коет деген ойлор болбосун. Биз өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар бириңиздер менен үйүңүздөрдүн дарбазасында туруп алып, ичине кирип, ошол жерде кеңири маалымат берүү менен иштеп атабыз. Буйруса сиздерге дагы чоң рахмат. Ушундай колдоп атканыңыздарга, ошол эле учурда сөзсүз түрдө снос иштерин кылганча сиздерге кенемтөө маселеси сөзсүз түрдө каралып, мына бүгүн буйруса биринчи компенсация төлөө боюнча биринчи эмес, уже кезектеги комиссиябыз ишин алып барат. Биз ушуну ар күнү ушу кенемте төлөө боюнча комиссияны 4-5 адамдыкын чыгара берели деп атабыз да, себеби көп. Ошол таризде
эч кандай ойлонбоңуздар, эч кандай кыжалат болбоңуздар. Толук кандуу ишендирип айта алам. Бул жерде эч ким төлөбөй коет, эртең бербей коет деген ой болбосун. Сөзсүз түрдө комиссиянын чечими негизинде сиздерге келемте төлөө маселеси чечилет. Жер берилер каяктан берилип калышы мүмкүн? Аны өздөрүнө мындай өздөрү тандайбы? бир эле вариантты көрсөтпөйт. Мисалы үчүн өздөрүнө жактырган учурда гана алмашуу жолу болот. А бул жерде жеке турак жайлар болгон үчүн батир маселеси алмашуу жолу каралып атат. Демек эч ким чыгашага учурабайт. Бардыгы тең укуктуу, тең салмактуу, теңдештирилген баада батирин алат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми жыйынтыктайлы. Мына Дастан мырза, сизге абдан чоң рахмат. Шаар куруу жана муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы мына өзү келип мындай данектүү жооптарды берип кетти, жаңылышпайбыз. Биз бул боюнча аракеттерибизди мисалы биз маалымдоочу булак катары биз айтып тура беребиз. Бул жерде эч кандай багы жамандык ойлобош керек, элди бурмалап атыптыр же башкалап атыптыр. Ошо жергиликтүү бийликтин атайын өкүлү келип өзү конкреттүү жоопторду берди. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушу менен азырынча ушул маалыматтар менен чектелип турабыз. Себеп дегенде мына ушул айтылган сөздөр иш жүзүндө аткарылып атканында биз жоон терибиз менен сезип атабыз, өз көзүбүз менен көрүп атабыз дегендей. Эми эл үчүн баары жасалып аткандан кийин биз деле ушул элдин агымына каршы эч качан чыга албайбыз. Ошон үчүн сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Бар болуңуз, ишиңиздерге ийгилик.